жаз жарыш, күз күрөш деп бекерден айтылбайт. Карасаңчы Казбек. Саламатсызбы, жакшысызбы? Биз Казбек карачы, биз айылды кыдырып атып, баарысы элдер тиричилигин өткөрүп, сыртта аба ырайдагы эң сонун, Ооба, бул жаздын келгенин бир белгиси. Карачы, бул айылда жылтыр кесип чызбай туруп ушул жерде өтпөйлү. Кеттик өтөлү. Мына өзгөчөлүктөргө бай, сонун, биздин телекөрүүчүлөрдөн эң биринчилерден болуп чалуу айтып, эң биринчилерден болуп биздин айылга келиңиздер деген замандаштарыбыздын каалоосун орундатып, биз Карагулжа жергесине келдик. Ооба, 1-май айылына келдик. Өткөнкү Баткен жергесиндеги Кан айылынан алып келген эстафеталык белек өз колубузда. Албетте, биз демек Менин айылым көрсөтүүсүн баштайбыз. Бүгүнкү чыгарылышыбыз кандай кызыктар менен күтүп жатат, кандай каармандарга жолугат экенибиз, Ал дагы табышмак. Анда табышмактын жандырмаган жандыралы. Кетели. Айылы кыдырып жөнөлү. Кеттик андачыр. Берзат, өзүң уккандай эле бул айылда дагы үлгүлүү үй бүлө бар. Токторбай деген аксакалга бир кирип кетпесек болбойт. Үлгүлүү үй бүлө менен таанышып дегендей. Ооба, туура айтасың Казбек. Чындыгында үлгүлүү үй бүлө деген наамга жетиш оңой эмес. Ал үчүн ата бабалардан тартып бүгүнкү күндөгү небере чеберелерине чейин үлгүлүү болушу керек. Ал эми бул кыз дагы ошол аксакалдын небереси экен. Мына ушул кызды ээрчип анда үйүнө кирип көрөлү. Ооба, Берзат, ушул үлгүлүү үй бүлөгө биз Баткенден Эстафеталык. Кан айылынан алып келген бул эстафеталык белегибизди тапшырып коелу, Абдан сонун белек болот, Медина, ушул үйгө? Жер кирип көрөлү. Ит жокпу? Келели. Ассаламу алейкум, доктор баба. Алейкум ассалам. Саламатчылык, жакшы. Отурасыздарбы? Жакшы келдиңиздер. Өзгөчө дасторконун үстүнө келип калганыбызга Перзат экөөбүз аябай кубанычтабыз, чындыгында. Негизи бүгүн кандайдыр бир майрам барбы же күндө эле ушинтип тамактанып отурасыздарбы? Күндө эле ушундай отурабыз. Балдар окуудан келишет. Биз болсо энең экөөбүз ушул жерде биз буларды күтүп алабыз. Келиним ушу чай ичип отурабыз тамактанып. Бул балдарыбыз бөлөк жакта жашайт эле. Булар дагы мектептен келип айтып кире калышып туруп, мына неберелерим дагы биздикине бир тийип анан өтүп кетет да үйлөрүнө. Анан бул балам болсо экөө чогуу иштейт да. Анан ушу чай ичип аткан, тамагым бышайын деп калды. Айтсаңыз, үлгүлүү үй бүлө болуш үчүн кандай болуш керек? Үй бүлө мүчөлөрү дегиле. Үлгүлүү үй бүлө болуш үчүн ошол үйдөгү немелерге жакшы баардыгына тегиз караган, ошо балдарга, аялга ошо кандай эмне иш кылып атышат, эмне иштер жасап жүрүшөт, ошолорду контролду кылып, жакшы акыл сөздөрдү айтып, акыл насааттарды айтып отурабыз. Эми канча уул, канча кызыңыз бар, канча небереңиз бар? Биздин абаң экөөбүздүн 3 уул, 5 кызыбыз бар. Бардыгы турмуштан өздөрүнүн ордун тапкан. Алла таалам буйруп насип кылса 26 неберем бар. Анан кийин эми чебере да болуп калат жакында. Ата чоң энебизге барабыз деп биздин балдар барабыз дей беришет да. Аябай ынтымактуу, биримдиктүү үй бүлө экенсиздер. Эми келиндерди кантип тарбияладыңыз? Колуңуздагы келиндериңиз тууралуу калчы. Келиндерге ушул мен азыр 65ке чыктым. Ушул мына 2 келин тең айтсын. Мен келиндерге өйдө карап сүйлөгөн жокмун. Мен сен дагы дебейм келиндердичи. Өз кызыңыздай көрөм. Өз кызымдай көрөм. Келиндерим дагы билип элет, туюп элет, түшүнүп элет. Тиргиликтерин жасап атышат. Кудайга шүгүр. Доктор аба, балдарыңызды аябай жакшы тарбиялапсыз. Кандай кесиптерге ээ болушту? Азыркы учурда эмне жумуштарды кылып атат? Кандай пайдасы тийип атат бүгүнкү күндө? Кудай кааласа, мына жогорудагыда энең айткандай 5 кыз 3 уулубуз бар. Бардыгы жогорку билимдүү.
бул дагы жогорку билимдүү, Оштогу балам да жогорку билимдүү, Келсинбек дагы жогорку билимдүү. Ошондой Казыбек балам мына эшиктен кирип келип калды. Ошо жана сиздерге айтып аткан Келсинбек деген айылдык кеңештин депутаты ушул бала. Үйгө меймандар келиптир, кел. Кана саламатсыз, жакшысыңбы? Түштөнүгө келген окшойсуз менимче. Ооба, түштөнүгө келдим. Атыңыз ким? Казыбек. Тааныш болсак. Бул жак Перзат. Менин атым Келсинбек. Куш келиптир. Келдик. Келиңиздер, нанга караңыздар. Жеп атабыз. Сизди айтып калышты. Аба, ушул айылдын депутаты болот дейт. Үйдөн эң кичинеси боласыз дейт. Азыр айылда кандай иштер болуп атат анан ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Айылда буга чейин көп жакшы эле иштер болуп келди. Мына быйыл 2019-дан алып келсек, ошо айылыбызга интернет кабели тартылды. Мындайча айтканда, орусча айтканда связь да жакшы бири-бири менен. Демек быйылкы санаа иштештирүү жылына алгылык иштер болуп атат экен айылда. Буюрса болуп атат. Мындан ары дагы жакшы иш пландары бар. Олорду дагы аткарсак деген үмүттөбүз. Ага, эми эң кичинекей экенсиз. Бирок эркеректей көрүнбөйсүз да. Ата-энеңиз чынын айтыңызчы, кантип тартып алады? Кантип көп урчу эле? Билбейм, мен негедир эрке боло албадым. Өзүмө пышык болоюн деген өзүмдө сезим бар эле. Ошол сезим менен күрөшүп, ушул ата-энем, бир туугандар менен ушул жетишкендиктерге жетиштик. Сиздерге да рахмат. Аябай сонун ынтымакты бекемдеп, үлгүлүү болуп элге, жалпы эле айылга үлгү көрсөтүп келесиздер. Казыбек, сапарыңызды уланталы. Перзат, сапарыбызды уласак улайлы. Бирок бул Баткендин каналынан алып келген эстафеталык белегибиз болот, доктор аба. Жакшы. Жактыбы сиздерге? Жакты. Кан деген Айгүл экен да. Айгүлгүлү мына Баткендин символу болгон бул айгүлгүлүн билесиздер. Чанда кездескен гүл. Ушунун элеси түшүрүлгөн бул картинаны сиздердин айылыңыздарга берип жибердик. Рахмат. Бул белекти биз ушул үлгүлүү үй бүлөгө тапшырып коелу. Перзат. Ана Рахмат. жакшы бир жерге илип коебуз эми, эслеп жүрүңүз. Амансызбы? Манасага абдан сонун чакан бери бизнес башталыпсыздар. Мага эң кызык болуп жатат. Сиз бул чеберчиликке кантип аралашып калдыңыз? Эң алгач эле суроом ушул болсун. Биринчиден өзүм жубайым дизайнер бүткөн. Ошо келгенден кийин эле текшерип эм жанагындай кийим тигип бер дегем. Ата-энеме өзүмө антиккенден кийин ошо элдерге жагып, элдерден суроо көп болуп ошентип баштап кеттик. Быйыл буюрса 2 жыл болот. Абдан кызык болуп жатат. Мисалы, мен ушул бир кемселди ала турган болсом, баасы кандай болот? Ошондой кантип баалайсыздар? Баалаганда орточо баасы 600дөн жогору. Келтечелер 600-700дөн. Жана башка модельдери бар 2000ге чейин. Ошол кездеменин түрүнө, анан эмгектин оор же жеңилине карайт да, Ошого карайбыз. Абдан сонун экен. Мына ушундай өзгөчө дизайндагы сонун кемселдерди тиккен. Демек, Манас аганын жубайы менен таанышалы. Бул жакта иш процессинде экен. Жакка өтөйүн. Бул жерде ар бир кызматкер өзүнүн жумушу менен эле экен. Бул жерде сиз кайсыл жумушту аткарасыз? Мен азыркы учурда бул кемселдерди тигип жатам. Кайсыл бөлүгү? Бул арт подбор бөлүгүнө. спинка деп аталат. Бул спинкасын бириктирип жатабыз. Бир эле бул спинка менен бириктирбестен бул модельдерди чыгаруу менен алек болобуз. Ар кандай модель заказга карап, кандай модель берилсе, ошол модель боюнча чийип,
көргөзөбүз да, чийип чыгарабыз. Бир күндө сиз мисалы арт жагын тегип бүтсөңүз канчаны бүтүрө аласыз? Бул жактагылар кандай болот? Ошондой орточо эсеп менен бир күндө канча кемсел чыгарасыздар? Биз негизинен общий алганда бир күндө ар бир адам 10-11 же жөнөкөй эле отуруп тиккенде 10-11 кемселдерди чыгарат да. Ал эми өзүң болсо, биз деле ошондой эле, кээде үйдө жумуштар менен алек болуп каласың, кээде бул жакта тигип каласың. Андай жакшы, мен бул жакта атайын тигилген кемселдерди көрдүм. Тиги жакта деле атайын жасала турган бир бөлмөңүздөр бар экен, э? Ооба. Тигип, кыркып, ошол жак менен да таанышалы анда. Bul 1 may aylı bolot, börü jurtu bolot. Bul 1 may ayının börü jurtu bolup kalışı adiginen 7 balası bolgon. Adiginen 7 balasının en ulusu börü bolgon. Börüden bul jerde Balbay, Atekke daha bir balasının adamlar, oğulları şu yerde yaşaydı. Анда бир атанын балдары эле жашайт. Bir atanın balları yaşaydı, börü. Emoşadan tarağanlar var dağı. Aba бул жер эми айылдын баш тарабы? Айылдын эң башы Токтогул Сатыгалы орто мектептен башталат. Мындан ар жагы жайлоо болуп кетет. Ал эми Каракылжа айыл өкмөтүнүн жери бардыгы. Ал эми ушудан ары Каракылжага чейин айылдар жайгашкан биздин эл. Жакшы, жакшы аба. Аба айтсаңыз, бүгүнкү күндө бул айылда карылардан жаштарга болгон тарбия иштери кандай болуп атат? Карыларыбыз жакшы. Ырысалдын ынтымак, карысы бардын дырысы бар. Бул жерде ушул мектептен окуган мына биз 80ге чыктык. Аба мен бул айылда угуп калдым да, кулагым чалдыгып калды. Бул айылда мына бул исрапкорчулук боюнча дагы бир топ иштерди жүргүзүп жатат аксакалдарыбыз, жаштарга. Исрапкорчулук боюнча кече күнү райондун акими ошол райондогу неме боюнча бүткүл чогулуш кылды. Аксакалдар, жаштар барды. Исрапкорчулук чындыгында өтө эле жаштарга зыян. Жаштар окуй албай атат. Adır öte kımbat okuşsağı. Üylerini almaya etat. Üyleri mına gördünüz андай olup durat. Uşulardı oğundoş için japı yaşlar götürüldü, aksakallar götürüldü. Geçe bir çeçimge geldik. Айылыңыздардын ынтымак аябай бекем экен да анда. Intımakçılık жақсы, inşallah. Жақсы. Aba, чындыгында аябай сонун маалымат айттыңыз айылыңыз жөнүндө. Айылыңызда бир кыдырып чыгалам да жүрүңүз басып биргеликте. Mayli. Kıdırıp çıkalım. Негизги бул жолду, Uşul sentralni jolu uşu Karakılcaga çeyin. 3 aylımız var. 3 ayıldan köpçülük bu şakta jaylaşkan. Bu Toktogul atlı orta mektep 33. yılı kurulgan. Alem mına şu ayılan avdan başlarat. Mına men uyum bolat bileke. Menin balam tuğanlarım bilen, kızlarım bilen mına canım meçidi bu yıl kurduk. Birinci may Кыргыз Республикасынын Ош облусунун Каракылжа районундагы айыл. Каракылжа айыл аймагынын курамына кирет. 1200гө жакын кожолук, 6300дөн ашуун калк жашайт. Айылда 3 мектеп, 3 бала бакча, китепкана, ФАП жана айылдык маданият үйү бар. Президентибиздин буйругуна ылайык санар айылмактарын өнүктүрүү жана санар иптештирүү жылында 1 май айылынын 3 мектебине интернет линиялары жеткилди. Азыркы мезгилде 3 бала бакчаны, маданият үйүн жана жалпы 1 май айылынын тургундарын интернет менен камсыз кылууга аракеттерди көрүп жатабыз. Көп жылдан бери чечилбей келген бул таза суу проблемасы бизде 2020-жылы Кудай кааласа бүткүл дүйнөлүк банктан 168 миллион акча бөлүнүп 1 май Каракылжа, Биймырза айылдарында таза суу программасы иштелип жатат. Азыр проекттери чийилип, канализациясы менен боло турган болду. Айылдын сыймыктуу атуулу атага алыска Кыргызстанга тараган улакчы Жандар агабыз менен азыр маек курган бара жатам. Демек ишмердүүлүгү, ошондой эле улакчылыктын сырлары менен бөлүшкөнү келип калдым. Амансызбы Жандар ага? Жакшы. Жакшы. Камдан атасыз бир жака? Кайда барасыз?
Бүгін мына айылда укаларыбыз жаш балдар улак берип аткан экен, ошол жерге чакырды эле. Ошого барып көмөк көргөзүп, укаларыбызга акыл насаат айтып ошол жерде улак көрүп келели деп жөнөп атам. Улакта сыйлыктар абдан чоң коюлат. Эмнелерге жетиштиңиз? Эми улакта көп эле сорундарды алдык. Төө алабыз, машинанын канча эми саны жок, машиналарды аябай эле алдык. Кече эле мына Фуркатта ошто чоң той берди, Манас деген укабыз. Ошонун тоюнда кыргыз үйгө таштадым. Мырзекеде бир инилерибиз той берди эле, ал жерде төө алдык. Кече 2-3 күн болду, мына эшиктин алдында турган автомашинаны алдым. Мен көп эле сорундарды алып жүрөм. Атамдын жолун жолдо улак чаап келатабыз. Сиздин жолуңузду жолдогон уулдарыңыз да барбы? Уулум эми уулдарым жаш эми азырынча билине элек. Чоң уулум азыр 7 класс, экинчи уулум 5, үчүнчү уулум 3-класс. Кайсы уулуңуз жакыныраак атка? Кыз жаныңыздан чыкпайт. Атка эми ошо ортомчу уулум Эрбол деп, ошол ортомчу уулум атка кызыгып атат. Анан өзүм улакчы кылбайм, спортсмен кылам деп мына Телманда жана президентибиздин айылында зал бар да, ошол жерге 2 уулум такси менен барып, такси менен келип ошо күрөшкө катышып атат, 1 жыл болду. Анан өзүм ниетим ошол бир спортсмен кылып күрөштүрсөмбү деген оюм бар. Бирок быйыл ошо ортомчу уулум улакка кызыгып атат да. Сиздин жолуңузду жолдогон мыкты улакчылардан болсун. Ага эми атыңызга киргенде эле көзүм түштү, бир минип көрбөсөм болбойт. Макул, макул. Мага эми үйрөтүңүз кантип? Бери неме оң жагына өтөсүн. Кана. Бул жака барабызбы? Зорго чыктыңыз да. Сиздер биз менен бирге болуңуздар, а биз болсо айылды көздөй жөнөйбүз. Жандар ага, айылды көздөй кеттик, Тарыган касиеттүү 1-май айылы оң тарабынан бийик тоолор менен курчалып, сол тарабында болсо алтын аралашкан Кара дарыя суусу агып турат. Айылда чөп кенен болгондуктан тургундарга мал чарбачылык менен алектенүү көбүрөөк ыңгайлуу. Элетте чынында табигый таза азыктар көп. Айылдан дени-сак муун өсүп жетилет. Команда даярбы? Сиздер даярсыздарбы? Анда баштадык. Oyundu kantağız. Hazır biz bu ayılda onday ejelerin volleybol oynап atkana tuş bolup kalıp bu ejelerle toynap kirip ayırkça bu jakta ejemiz top da күчтүү ойнойт экен. Эженин топ бергени биз 10 балл алып алдык. Эжеке чындыгында аябай шыгыңыз күчтүү экен да. Кантип үйрөнгөнсүз? Жаштарыңыздан топко кызыктырдыңыз? Окуучулук убакта ойногом, андан кийин университет окуп жүргөндө ойнодум. Андан кийин бул жакка турмушка чыкканда жолдошум да дене тарбиячы болуп, андан дагы көбүрөөк тереңдетип ойноп калдык. Андан мектепте дагы мына жакында бизге спорт зал түшкөндөн кийин 6-күн 5 күн окуйбуз. 6-күнү дем алыш болгондугуна байланыштуу 6-күнү дагы ойноп, ушул эжекелер менен чогуу ойноп эле ушул деңгээлге жеттик. Өзүңүздөрдүн бир кандайдыр бир командаңыздар бар дейм, а? Өзүбүздүн эжекелердин арасында командабыз бар. Кайсы сырт жакка чыгып да атаңдашып турасыздар? Ооба, сыртта дагы биздин айылыбыз чоң болгондугуна байланыштуу айылда 3 мектеп бар. Ошол мектептердин арасында оюн болуп турат. Эжекелер өзүбүзчө команда болуп ал жактарга барып таймашып турабыз. Бош убактыбызда мүмкүн болушунча ушу көбүрөөк
дене тарбияга, жаш эжекелер мына сиздер көрүп тургандай баардыгы эле топко кызыгат, баары эле ойнойт. Мектеп арасында оюндар болуп турат ошол. Эжеке, сиз командада айрыкча коргоочулукту карап турдуңуз да. Чындыгында тоо алганыңызда мен дагы андай тоо ала албай аттым да. Сиздин өзүңүз ар жактан чыгыңызбы же үйрөндүңүзбү ушул жерге келип? Жок, ошо кичинекейимден бери топко кызыгам. Ушул мектепте окугам өзүм. Бул жерден окуп ушул жерде азыр 20 жылдан бери ушул мектепте иштейм. Ошол дайыма эжекелердин командабыз бар, дайыма ойноп турабыз. Кичинекейимден баштап тоо ойнойм. Азыр биз чындыгында азыр утуп алдык, э? Жакшы ойнодук, аябай. Сенин жардамың менен утуп алдык го. Сен жакшы ойнойт экенсиң. Азыр дагы ойногондо кандай кылабыз? Мен коргоочуда туруп турайын, же чабуулга чыгайынбы? Бир позициябызды өзгөртсөк болобу, э? Болот. Азыр алмашайын. Сен биздин капитан команда бол, ошого карап сен бизди жайгаштыр, ошо боюнча ойнойбуз. Ошого карап ойнойбуз. Ошого карап ойнойбуз. Анда башкаруучуга айтып, оюн баштабайлыбы анда, э? Мейли баштайлы. Экинчи бөлүк. Эми подача сиздерде. Команда даярбызбы? Сиздер даярсыздарбы? Анда оюнду баштадык. Айыл эле Таанткабай, мен дагы бир кызыктуу каармандарга туш болдум. Акбермет Агалечек айымдар тоонун алдында турам. Демек, бул айымдардын чыгармачылыгына сиздер менен чогуу биргеликтүү бололу. Саламатсыздарбы? Жакшы болуп турасыздарбы? Алгач эле сиздерден жакшы бир чыгарма угалы, андан соң кызуу бир маек куралы, э? Кайсыл чыгарманы ойноп бересиз? Букалаевдин жайлоодо деген өрүндөрдү ашатады. Анда угалы. Сиздер аябай сонортой турбасыздарбы? Эми бул жерде жалаң эле музыкалык билими барлар чогулган окшойт, э?
Жоқ, бұл жерде музыканттар емес, жалаң эле өздөрүнүн таланты бар байбичелер. Мынандай айыл апада ырдап эле эметип жүргөндөр музыкалык билим да сабаты жок. Өздөрү аракети бар, ырга кызыгышат, ырдоону каалашат. 50 жаштан 70 жашка чейинки байбичелер булар. Азыркы учурда бардык эле айыл аймактарда шайыр апалар тобу түзүлгөн. Сиздердин тобуңуздардын өзгөчөлүгү эмнеде? Биздин бул топ, айымдар тобу, бир гана ыр менен гана чектелбестен ар кандай жумуштарды, иштерди аткарышат. Мисалы, байбичелер курак курашат, кыздардын себин тигишет, оймолорду тигишет, ошого окшогон жакшы иштерди аткарышат. Анан бизде райондо ушул жакшы мындай той тобурлар болгондо, балдарды жаштар үйлөнгөндө же сүннөт тойлордо аластарды айтышат. Анан ушу райондо болуп аткан иш-чараларга катышабыз. Мисалы үчүн сармердендер болот, немеде ошолорго катышат. Кечээ эле мисалы Карабулча айыл өкмөтү менен Ылай Тала айыл өкмөтү сармерден конкурсун өткөрдүк. Ошондо биздин Карабулча айыл өкмөтү жеңишке ээ болдук. Ошого биздин Акбермет шайыр апалар тобунун салымы чоң деп ойлоймун. Ушундай жакшы салымыбызды кошуп келатабыз районго. Ошол жакшы иштерди аткарып атабыз деп ойлойм. Бул топ мени абдан таң калтырды. Чындыгында көп кырдуу талант ээси экен. Анан дагы элге, жерге пайдасын тийгизген Акбермет шайыр апалар тобу менен сиздерди тааныштырдык. Ал эми мен батаңызды бериңиздер. Мен айылды көздөй сапарымды улантайын. Дагы жакшы кызыктуу каармандар күтүп тургандыр, Өз ишиңерди ийгиликтүү аткарып, ден соолугуңар чың болуп, şu elden işenimine iyi olup жүрөгүле балдар. Рахмат, айтканыңыздар келсин. Жанна кайсыңыз эми? Канча мал жем бересиз? Жем 3 мал берилет да. 3 мал, 3 мал. Ар бир тоокко 120 граммдан берилет. Тарзага тартылат. Өзүнүн өлчөмү болот, Өзүнүн өлчөмү болот. Айсаңыз эми бул бүт эле ак тооктор экен. Кайсы породада тооктурулар? Бул Германияныкы, баягы Кеңеш кичи району, неме Кеңеш району бар го. Ошол жерден алып келебиз. Ошол жерден сатып алабыз. Өзү Германиянын немелери, жемди дагы ошол жерден алабыз. Тоогун да ошол жерден алабыз. Анан кийин булардын срогу бар. 1 жыл 6 айга чейин. 1 жыл 6 айдан кийин сое баштайбыз. Союп, таркатып, кийин кайтара башка поток келет. Башка потогун кайтара жаңылап, башка кылабыз. Анаяктагы 700 тоог орунду да. А бу жер 430 тооктук. 160. Канча тоок бар азыр? Азыр бу жерде мына жерде общий 150 бар азыр мына жерде. 150 тоок. Ооба. Общий 435 батат да. Бул жумурткаларыңызды качан тересем? Аябай көп тууп коюшту. Азыр ушу жемди берип бүтүп алып, анан кийин жумуртканы теребиз. Ана мен силерге жардам берип коюн анда, Ооба, кыйын эмес бекен, оңой, кыйын бекен. Оңой эле. Анан буларды ошо неметкенде ар бирин соебуз дагы адимкидей жуулуп, куйкалап, немен паяльник менен. Анан кийин элдерге 250 сомдон сатабыз. Элдер азыр баары көнүп алган. Тоогуз качан болот, качан соесуз деп. Өздөрүнүн онундай клиенти бар. А жумурткаларды болсо советке звонок кылып турушат, ошол мезгилде апарабыз. Азыр лотокко секин чогултуп, аны жерге жыйып коебуз, анан үйгө ташып киребиз. Келиңиз анда. Жумурткаларды тере берейинби? Мындерге коебуз. Ушерге коебуз дагы. Бул жакта.
Ой, жумурталар. Ушул жерде сактайт экенсиз. Ооба, мына азыр биз алып келдик го. Ушул жерден алып, сортировкалап, анандай. Мисалы мына бул чоңу 9 сом. Ооба. Мунусу 8 сом, одан сал чагыраак. А булусу 7 сом. О, чындыгында Разница бар бекен? айырмасы болот экен. Чоңдорубуз кымбат сатат. Почти илишкандыкын айдап коет. Булар 85-90 граммга чейин. А булар 80 грамм. Булар 55 граммдактары. Жакшы ага, ишиңизге ийгилик. Жумурткалар. Ага, мына 4 жумурткаңызды алдым мен. Түштөн дагы эле келем. Бир курча алайын, а? Ушуга да тойчу белем. Болот. Лото келе берейин. Жок, мына болду бала. Mayli, rahmat sizlarga. Мындай комузду көрдүңүздөр беле? Жок, албетте. Мен дагы биринчи жолу көрүшүм. Мындай кооз өзгөчө комуздун устасы жанында отурган Аматжан ага мына ушундай жыгач устачылык, темир устачылык менен 40 жылдан бери алектенип келет. Ага, эми алгачкы суроом ага. Мына ушундай өзгөчө комузду жасоо идеясы качан келди? Кантип мына ушундай жоогазын аттуу комуздарды жасап калдыңыз? Бул идея 80-85 жылдары ушул комуздун түрлөрү боюнча, жасалышы боюнча телевиденияларда, радио уктурууларда, тегеле коомчулуктун маданият жагында демилге көтөрүлгөн да. Комуздарды түр-түрүнө бөлүп, маселен Токтогулдун комузун Гүлкайыр деп атап, тегерек комуздарды чарасы тегерекин. Дагы да бир көкөр дегенде мындай неме түшүрүп азыраак эле. Мен деле өзүм фантазиям менен комуз чапсам болгудай экен деп ой кетти да. Өзгөчөлүк жаратам депсиз да. Анан кийин кимдер үчүн болуш керек? Анда кичинекей кыздарым ошолорго чертпесе дагы нары сувенир, нары чертсе үнү менен болсун деп анан тиктеп отуруп жаздын күнү эле ошол өздөрү келип калды. Колуна гүл кармап алып. Жоогазын деген гүлдү кармап келип калды. Анын эки немесин алып коюп мындай карап турсам, ушундай форма көзүмө элестеп туруп алды. Анан кийин жоогазын комуз болсун деп анан немелерин иштеп, размерлерин коюп, үн бергидей болсун деп аябай ойлонушка туура келди. Анан ушул комуз жаралды да, ошентип. Анан кийин ошол 86-жылы биринчисин чаптым. Андан кийин ушул фасондо комуздан бир 20дай чабылды. Ага, эми келиңиз. Бир ырдап бериңизчи. Комуз менен. Жок, ырдай албайм. Андага эми гүү чертип бересизби? Бир ыр чертип берейин майли. Баягы кийинки кездери кем берилип калды. Анан ошодон улам атын унутуп калдым. Кайсылыр экенин. Илгерки да. Чындыгында бул комузду ушундай эле чыгачтан мындай кылкыяктарды жасоо үчүн өзгөчө көп убакыт эмгек талап кылынат. Ал эми ага, бул өзгөчө жоогазын комузуңуз мага жакты. Мына ушундай керемет комуздарды жасап, элге тарата бериңиз, элге кызмат кыла берсин. Сиздин ишиңизге ийгилик, ден соолукта болуңуз, бар болуңуз. Ыраазычылык сизге. Рахмат. Казбек
ишенесиңби? Бүгүн түштөнүүгө такыр убакыт болгон жок. Эмне болду билбейм, жумуш көп болду. Чынын айтайынбы? Түштөнбөдүм. Курсагым аябай ачты. Чарчадым дагы. Ооба, Перзат, менде дагы ошондой болду. Билгем ушу сени курсак ачып жүрсө керек депчи. Жана айылда Жалал деген ага бар экен, тууп бакканчы. Ошондон 4 жумурткалы болгон да. О, самынго. Мынакей. Жакшы болбоду, курсагым аябай ачкан болчу. Демек курсакты тойгузат экенбиз да. Аппетит ачылып кетти го. Нан келди. Курсак тойгуза алайын. Казбек, теле көрүүчүлөр менен коштошо албайлыбы? Андан кийин тамактаналы, Макул. Урматтуу теле көрүүчүлөр, бүгүнкү көрсөтүүбүз Кара-Кулжа районуна караштуу 1-май айылында болду. Ооба, Перзат, дагы бир нерсени айтып коюш керек. Тилекке каршы биздин адаттагыдай эле эстафеталык белегибизди бул айылдан ала албадык. Албетте кийинки айыл кимде ким бизди биринчи жолдан чакырган болсо, биз ошол айылга өзгөчө сырдуу, менин айылым көрсөтүүсүнөн өзгөчө белек бар. Андыктан экран алдында жазылган номерлерге сөзсүз байланышыңыздар, айылыңыздардын өзгөчөлүктөрүн, таланттарын, өнөрлөрүн бизге кабарлаңыздар. Эртерээк кабарлаңыздар. Саламатта болуңуздар, аман болуңуздар. Келем тезирээк жейле. Тамам токтолсун. Рахмат. Курсак ойлашты. Солай билесиңби? Sen üstünküle kolun jetkende kalıver, men özüm.